Урматтуу жамаат саптарга биринчи сапты тегиздеп алсак иншалла. Кайсы жерде белги коюлган ошол жерге отуруп алыңыздар, келиңиздер, жакын отуруп алыңыздар. Жөлөнүп отургандарда бир аз иншалла Кур'ан, хадис айтылганда адеп сактап аттахият менен отура турган болсок, дүйнө ахиретибизге пайда, ошол сөздүн акыйкатынын келүүсүнө амал кылууга жеңил болот. Аллахым разы болсун. وقال الله سبحانه وتعالى بعد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Qur'oni Karimde Nahl surasının 112 ayatında Allah Taala siz menen bizge misal katarında mınday dep kayrılgan. Vadaraballahu mesalan, Allah Taala sizlerge bir misal beret. Qariyatan bir ayıldı. Taqtab aytkanda bir ayıldın eli, mufassirlerden aytışı boyunca Mekke elderini sizlerge misal katarı beret. Kanat aminata mutmainna. Bular amina, tınçlıkta jaşayt ele başında. Jaşoo amandıkta bolçu. Tınç jaşaşat ele. Mutmainna jana alar bir jerdele başka jaktarga köçkөнгө, кыйынчылык болгондук себептен өзүнүн жерине таштап башка жерге барганга алардын муктаждыгы жок эле. Билесиздер, Мекке эли мурдашындай болчу. Меккеде негизинен согуш болбойт. Башка барлык жерлерде согуш болуп келген болсо, бирок Меккенин ичинде согуш болгон эмес. Меккенин ичинде саналуу эле согуш бар, бирок негизинен Меккедеги жашоочулар тынчтыкта жашаган. Алла ал жакка киргендерге амандыктын убадасын берип койгон. Ушундай шаардын элдерини Allah Taala siz menen bizge misal, kıyamatка чейин adamdardын başынан bul aylana turgan күндөр, ошонун мисалын Allah Taala берип жатат. Ya'tiha rizquha ragada min kulli makan. Алардын рызкысы бардык тараптардан өтө кенен берилет эле. Кыйналбайт болчу, рызкы кенен келет эле. Бир аз аракет кылса, бир аз мээнет кылса, жашоосу жетиштүү деңгээлде жашашат болчу. Fakafarat bi an'umillah. Бирок натыйжада ал шаардын жашоочулары Аллахтын берген белектерине шүгүр кылбастан куфран деп коет. Алла берген белектерди четке кага баштады. Кадырлабады. Алла берген нерселерди туура колдоно баштабады. Fa azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Анан Аллах Таалаларга ачкачылыктын жана коркунучтун кийимини аларга даам таттырып койду. Өздөрү кылгандык кыймылдарынын кесепетинен улам дейт. Демек, урматтуу туугандарым, Алла Субханаху ва Таала сиз менен бизге бир өтө керектүү болгон бир сабакты айтып жатат. Тынч, жакшы, кенен, аман да жашап жаткан мамлекет качанда эгер Аллах берген белектерди кадырлабастан нашүгүр болуп баштай турган болсок, анда Аллахтын эрежеси ошондой экен: либасал жу'i вал хауф. Кур'ан чечмелөөчүлөр айтат, Алла айткан жок, ачкачылыкты, коркунучту берип койду дебеди. Балким ачкачылыктын, коркунучтун кийими. Эмне үчүн кийим деген десе, кийим кандай? Дене менен дайыма жабышып жүрөт. Алардын денелерине коркунуч, алардын денелерине, ички дене мүчөлөрүнө ачкачылык кирип кеткен болчу дейт. Жашоо ачка болуп калган. Жыл, катар жыл Алла Субханаху ва Таала ал жака кургакчылык кылып, Пайгамбар алейхиссаламга куфурлук кылгандык себептен, Алла берген белектерди кадырлабагандык себептен Алла Субханаху ва Таала ушундай мамиле кылып койду да. Хадиси кудсиде Алла Субханаху ва Таала айтат: "Ман лам ярда би кадаи". Ким менин чечимиме разы болбосо, "Ва лам ясбир ала балаи". Менин берген сыноолорума сабыр кылбаса, "Ва лам яшкур ала ни'маи". Менин берген белектериме шүгүр кылбаса, "Валам якна би атаи". Менин бергениме алар каниеттүү болбосо, "Фал ятлуб раббан сиваи". Анда менден башка Робду табып ала берсин дейт. Яни мен анда анын Роббиси эмесмин. Билгенини кыла берсин дейт. Ошондон урматтуу туугандарым, сиз менен бизге шүгүр деген сыпат өтө зарыл нерсе да. Шүгүр менен сабырга үйрөнүп алсак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ажабан ли амрил муъмин", момундун, имандуу адамдын жашоосу өтө таң каларлуу. Эмне үчүн? Жакшылык келсе шүгүр кылат, жакшылык. Кыйынчылык келсе сабыр кылат, аны үчүн жакшылык болот. Жакшылык болот. Кайсы мааниде? Бардык мааниде. Жашоосу да оңолот.
Кыяматта сооп деле алат. Өзү тарбияттагы болот. Бүткүл аламга анын жакшылыгы тиет. Эгерде сиз менен ар бирибиз сабыр жана шүгүргө үйрөнүп алган болсок. Бул сыпат келбесе, урматтуу тууган, адам баласына кыйын. Кур'ан-ы Каримде Аллах Тааланын эрежеси ушул. Эгерде силер берген нерсеме шүгүр кыла турган болсоңор, албетте сөзсүз анык касам болсун, мен ал нерсени көбөйтүп беремин. Аллахтын убадасы, урматтуу тууган, эгерде сиз менен биз нааразы болбостон, биздин жашообуз, абалыбыз кандай болуп атат, ошого шүгүр кылып үйрөнө турган болсок, Алла убада берип жатат, сөзсүз ошону көбөйтөмүн деп атат. Бүгүн ким менен жолукпа, налыган заман алып калды да. Ден соолугунан алып жаткан, жашоосунан алып жаткан, мамлекетинен алып жаткан, ар бир адам менен сүйлөшсөң эле нааразычылык туугасың. Алла субхана ва таала сынайт, урматтуу тууган. Ар бирибиздин жашообузда дин болобу, дин болбойбу? Биздин жашообуздагы дин эмне? Ошол ким аркылуу бизди сынап жаткан болсо, ошол учурда биз өз өкүмүздү аткарып кетели. Сабыр кыла турган учурда сабыр кылалы, шүгүр кыла турган учурда шүгүр кылалы. Ошо менен Алла убада берип атат. Мен кыламын, мен башын алып келемин, мен бүткүл мамилени өзгөртүүчү менмин, бүткүл алам менин колумда турат. Бирок качан кандай мамиле кылам? Биздин амалыбызга жараша. Бима кану яснаун. Аларга Аллах Таала ачкачылыкты, коркунучту берип койгон жок. Токчулукту ачкачылык алмаштырды. Аманчыкты коркунучка алмаштырып койду. Жөн эле кылган жок. Бима кану яснаун, өздөрү кылып алды дейт. Өздөрү нашүгүр болуп кеткен. Ошондук себептен биз акыбалды өзгөртүп койдук дейт. Ошондон, урматтуу туугандарым, бардыгыбыз шүгүргө өзүбүздү тарбиялайлы. Шүгүр 3 түрдүү болот. Жүрөк менен, тил менен, дене менен. Жүрөк менен шүгүр дегени, жүрөктөн ички дүйнөдө эч качан биз нааразы болбойлу. Аллага ыраазы бололу. Кандай бизге Кудай Таалам жашоо берди? Кандай сиз менен бизге Аллах Таала ден соолук берди? Кандай аял, бала чака, жумуш, мартаба берди? Ошого ар бирибиз ички дүйнөбүздөн чындап эле Аллага ыраазы бололу. Кандай эле дарбызды алгандан кийин аны экиге бөлсөңүз, ичинен жакшы кызыл, даамдуу чыгып калса, машалла, тагдырыңыздан. Бирок эгерде аппак, бышпаган, даамсыз чыгып калса, аны деле алдыңыз, экиге бөлүп алдыңыз. Ошол сыяктуу аялыңыз кандай болуп калды, бала чака кандай болуп атат, жашоо кандай курулуп атат, Аллага шүгүр кылганды үйлөнөлү, Аллага нааразы болбойлу. Ички дүйнөбүз Аллага ыраазы болсун. Чын жүрөктөн Аллага ыраазы бололу, Аллага шага шүгүр. Биздин ушул акыбалыбызга, ушундай олтурганыбызга көз арткан дүйнөдө миллиарддаган адамдар бар. Аллах Таалага биринчине ыраазы болуш керек экенбиз, жүрөк менен. Экинчи, тил менен. Тилден эч качан нааразычылыктын сөзү чыкпасын. Алланын тагдырына нааразы боло турган, Аллахтын чечимине нааразы боло турган сөздөр чыкпасын. Тилди сактаганды үйрөнөлү. Дайыма Аллах Тааланы мактамай. Бул фарза айн, ар бир балагатка жеткен эркек аялдын мойнундагы жоопкерчилик, Аллага шүгүр кылып, Аллахты мактап жашоо, бул биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Үчүнчүсү, дене менен болгон шүгүр. Дене менен дегендин мааниси, Кудай Таалам кайсыл нерсени берсе, ошого байланыштуу кандай көрсөтмөсү болсо, ошол көрсөтмөдө колдонуу. Ар бир берген нерсени өз жолунда колдонуу. Мына эң негизги шүгүр ушул жерде жатат. Аллах көздү эмне үчүн берди? Көз ошол өз багытында иштесин. Тил өз багытында иштесин. Адамдар жүрөгүнө рахат жеткире турган, адамдардын башын бириктире турган, улуттардын башын бириктире турган, мамлекетке, жерибизге, элибизге тынчтык келүүсүнө себеп боло турган, үй бүлөнүн чындалуусуна себеп боло турган, балдардын тарбиялоосуна себеп боло турган, тилибиз туура жака иштесин. Кулагыбыз туура жака иштесин, туура нерсени уксун. Ар кандай нерсени угуп алып, тастыктап, аны жайылтуу шарият буга толук уруксат бербейт. Толугу менен тыюу салынган нерсе. Аллах Таала силерге жактырбайт дейт 3 нерсени. Исрафты Аллах Таала жактырбайт. Байлыкты көп сарптай бергенде Аллах Субхан Таала жактырбайт. Кыйла вакал деп коет, палан угуптур, бул мындай дептир, тиги мындай дептир деген сөздөрдү жайылта бергенге Аллах Таала силерди жактырбайт дейт. Ошондон, урматтуу туугандарым, шүгүргө келели. Байлыкты эмне үчүн берди? Жашообузду эмне үчүн берди? Жөндөмдү эмне үчүн берген? Мына ошол өз жолуна колдоно турган болсок, ошонун аты шүгүр болот экен.
Кыямат күндө иншалла Кудайым буйрса эртең бүрсү күнү кыяматка барабыз. Бардык адамдар чогулуп турганда Аллах тараптан бир жарыя болот. Кана Аллах Таалага шүгүр кылуучулар, Аллах Тааланы дайыма мактап, разы болуп жүргөн адамдар кана тургула деп Аллах тараптан жарыя болот. Ошондо ким эгерде жашоосуну тарбиялап туура багытка салып алган болсо, мына ошолор турат машаалла. Туруп алардын алдына желек коюлат. Болду, бейишке киргиле дейт. Суроо жоопсуз бейишке кирип кетет. Ошондон урматтуу туугандарым, түбөлүктүү рахат. Кыска жашоо, 30-40 жыл жашоодо бир аз өзүнүн жашоосуну тартипке салып алды. Түбөлүктүү жыргалчылыкка кирип кетти. Түбөлүккө кененчилик, түбөлүктүү ден соолук. Бейиштин маселеси ушундай, кайсыл нерсеге сиз жетсеңиз, эч ким сизден аны ала албайт. Түбөлүккө ээсиз. Кайсыл нерсеге жетпей калсаңыз, түбөлүккө жете албайсыз, болду, анын эми мүмкүнчүлүгү колдон кетти. Ошондон иншалла мына сиз менен биз тирүүбүз, чоң бир Аллахтын неаматы. Ошо бардыгыбыз иншалла аракет кылалы. Үй бүлөбүздү, бала чакабызды, өзүбүздү, иштеген жерлерибизди, чөйрөбүздү бир шүгүрчүлүккө алып келели. Күндөн күнгө шүгүр жашоодон чыгып баратат. Наразы болуп баратабыз баарыбыз эле. Жашообузга наразыбыз, жумушубузга наразыбыз, мечитибизге наразыбыз, баардык нерсеге наразыбыз. Жок, урматтуу тууган, Аллага разы болушту үйрөнөлү иншалла. Мындайда шүгүр кылчы отура бер деген сөз эмес. Аллах берген белектерге шүгүр кылабыз. Кемчиликтерди оңдоого Кудай Тааламдан кайра жардам сурайбыз. Я Алла, эми өзүң жардам бергин деп Аллага таянып алып иш кылабыз, бирок наразы болбойбуз да Аллага. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Саптарды иншалла алыңыздар, тегиз кылып. Азыр азан айтылат, азандан кийин 4 рекет сүннөт, 2 рекет парыз. 2 рекет парыздан кийин анан кыскача Куран окулуп, бир дуа кылып коебуз иншалла. Атайын өзгөчө Кыргызстандан суранып, Кувейттин амири, башчысы, биздеги президент катары каралган киши Сабахул Ахмад шейх рахимахулла бул дүйнөдөн кош айтты. Ошо кишиге дагы гайбанил жаназа деп коет. Башка мазхабтарда бар да, алыстан эле мейит жок болсо деле гайыпке жаназа окуп коет. Ошондой окуп койгула деп бизге сураныч келген экен. Биз айттык, Кудайым берсе жумадан кийин Куран окуп туруп, Курандын аркасынан өзгөчө дуа кылып коебуз деп. Аллах пайгамбар алейхиссалам айтат, ким адамдарга рахмат айта албаса, ал Аллага да рахмат айта албайт. Канча Кыргызстанда көптөгөн жерлер бар, жетимкана, мектеп, көп жакшылыктарды кылган. Өткөндө Көлдө да бир жерге барсак, ошо бир эле райондун Аксуунун өзүнө 4 больница салып бериптир Кувейттин кайрымдуулугучу. Ошого иншалла бүткөндөн кийин бир дуа кылып, артынан жакшы дуа багыштап коелу. Аллахым разы болсун, Аллах Таала кабыл кылсын.